Мен үйдө отуруп биз кол өнөрчүлөр боюнча өзүм кызыгам чындап келгендечи. Кол өнөр боюнча моундай өзүбүздүн национальный кийимдерди тикким келет, моундай кылып жилет, белдемчилерди тигем. Анан кийин ушундай мына тиккен немелерим бардыгы, белдемчилерим ушундай. Анан моундай көйнөктөрдү мынакей бул биздин Кыргыздын национальный кийими бул. Мен ушу Кыргыздын кийимдерин чыгарып, ушу кыргызча кийим кийип жүрсөк дейм да. Мына элечек бул Кыргыздын илгертен калган элечек. Муну да өзүм тиккем мындай кылып. Анан кийин эми азыр сайма сайып дагы моундай кылып дагы неме кылып атам, моундай кылып чыгарса болот деп. Национальный кийимдерден бири бул тебетей. Кол өнөрчүлөр боюнча алтыбыз ошо биригип алып, ошол килем болобуз, шырдак ушундай немелерди кылып атабыз да. Ошолорду кылып анан баягы көрсөтмөлөргө апарганда деле, анан биздин немебиз боюнча дагы телевиденияга деле тартылып атабыз. Ошондойдо бизди өзүңөр национальный кийинип отургула дейт да, ошондо ушинтип кийинип отурабыз деп тигип атабыз да. Биз ушу жаштарга ушуларды үйрөтүп, көбөйтүп, ошо жайылтып кеткибиз келет да. Ошон үчүн мен ушундай бир аракет долбоорунун алкагында ушулардын немесинен булардан угуп калып барып ушундай тренингтерге катыштым. Грант боюнча уттум буюрса. Катышып бардыгынан калбай бир күн даже кечикпей барып аябай активный катышып, мен гранттыга катышкан себебим мындай вышивка машинка алайын дегем. Себеби бул вышивка машинканын биздин бул илгертен калган өзүбүздүн улуттук кийимдерден чыгарып, улуттук немелерди көбөйтүшкө неме кылып атам да. Себеби деген бир эле мен эмес, эгер мен ушинтип неметип калсам, көп учениктерди үйрөтүп чыгарып, биз ушу көбөйтүп койсок дейм да. Көбөйтүп койсок, бизден кийин калгандар дагы ушул иштерди улантып, ушул жоголбой ушу Кыргыздын ушундай немелери жоголбой кетсин деген ниет да. Бул жердеги кызыккан, эми келин кыздар кызыгат, баары эле кызыгышат. Ошолорго азыр эле уже ал элегинде эле уже алат экенмин деп аткандан бери эле уже баары сурап атышат. Качан аласыз? Бизди үйрөтөсүзбү? Биз деле үйрөнөлүк дешип, аябай кызыгып атышат да. Эми үйрөтүп, ушуларга неме кылып койсом, ушинтип өздөрүнүн үйүндө эле моундай жумуш таап өздөрү кыла берсе, бул деле чоң жумуш да. Бунун ушул аракет долбоорунун пайдасы көп нерсени, аң сезимибизди көбөйттү. Көбүнчө ушундай грамматика жактан жакшы немелерди үйрөндүк. Финансы жактан үйрөндүк. Отчетту, бухгалтери, эсеп, китеп баары жокту үйрөндүк да паштыча. Себеби деген булар тренинг алышып, бизге окшогондорду алып барып үйрөтүп атпайбы? Бекерге окутуп атат. Кандай жакшы. Балдарды деле көп нерселерди, мисалы мына былтыр волейбол, баскетбол, мындайларга бүтүн барып ойнотту да. Ойнотту балдарды. Баягыларчы биринчи бизде баягы балдарды чогултсакчы, чоңураак балдар катышпай атышкан да. Эми балдар азыр сурап атышат. Дагы качан барабыз? Эже бизде команда түзүп койдук деп айтып атышат. Волейболго, баскетболго уже команда түзүп алып күтүп атышат алар. Мына балдардын дагы кандай аң сезимдери неме болуп атат. Пайдасы көп, аябай көп. Өздөрү деле уже көп нерсени түшүнүп калышты. Көптөрү пособияга чуркашып, пособияга оформление болуп алып калышты. Паспорт ала албагандар паспорт алып калышты. Поликлиникаларга катташып, анын кантсынысы бекер экенин аны билип калышты. Карточкалары бекер экенин аны билишти. Уже каерге каалаган поликлиникага барып көрүнсө болот экенин билди. Анан түндүк боюнча, санарип боюнча бүтүн бардыгын уже түшүнүп калды элдерчи. Азыр эми ойлонуп атышат, жакшы экен. Эми дейт, биз дагы дейт ушинтип ишкана ачып, биз деле ошондой аракет долбоорунун эмесинен катышсакпы дешип, азыр эми тренингтерге уже жазыла башташты да. Биз деле жазылып иштесек, катышсак, пайдасы көп экен дешипчи.